Бүгүн сабакта чек ара лишний граница деп коет адамдын жеке пространствосы деп коет ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Мугалимдерден өзүбүздү кантип коргонобуз, ата энелерден өзүбүздү кантип коргонобуз ошол жөнүндө болмокчу. Так, байыл сага өткөнбүз. Бул сабактан дагы билимдериңди бекемдеп аласың деп ишенем. Так, алгач Асема Кубаныч, бул адамдын жеке чек арасы деген түшүнүктү мурда уккансыңарбы? Чек ара дегенде эмнени түшүнөсүңөр, эмне билесиңер? Ошол жөнүндө сүйлөшөлүчү. Асема, оюң кандай сенин? Асема. Чек ара деген бул өзүбүздүн личный границаларыбыз, например, өзүбүздүн нерселерибиз да. Ошолорду эч ким тийбеш керек деп ойлойм. Ошондо Асема өзүбүздүн нерселерибиз только буюмдарыбыз эле жеке чек арабыз болуп калабы же кандай? Асема. Асема, сага суроо бердим мен. Чек ара ошондо только биздин буюмдарыбыз эле чек арабыз болуп калабы же кандай? Жок, биздин эмоцияларыбыз. Жакшы, сезимдерибиз дагы. Кубаныч, сен чек ара дегенде эмнени түшүнөсүң? Мындай достор бирөөнү бөлүп чек ара куруп, Достор бирөөнү бөлүп эмне кылат? ошондой бөлүп сен башка жазың, биздин чек арабыз мындай өтпө деп. Жакшы. Жакшы. Байел, сен кандай түшүнөсүң? Эжеке бул өзүбүздүн личный информацияларыбыз жана биз бул эмоциональный интеллектке окшош. Буну өзүбүз коргошубуз керек. Коргособуз ким коргоп берет буну? Ошо өзүбүз да башкаларга чек коебуз. Рахмат. Сонун болду. Анда кеттик, өзүчө чек ара бул. Чек ара дегенде баарыңар эле туура түшүнөт экенсиңер, баарыңар эле чек ара жөнүндө билимиңер бар экен. Эми силердин билген билимиңер менен менин маалыматтарымды толуктап аласыңар, Ким башын иштетпесе, аны ар ким башкарат экен. Ким башын иштетпесе, аны ар ким чек арасын тепсейт экен. Бул маалыматка кошуласыңарбы же кошулбайсыңарбы? Кошулабыз. Эмне үчүн биз башыбызды иштетпесек, бизди ар ким башкарат? Кандай деп ойлойсуңар? Эмне үчүн биз башыбызды иштетпесек, бизди ар ким башкарат? Давайте Алар калат да, башыбыз иштебейин, анан биз аларды угайлайбыз. Андан дагы күчөп бизди жуксай берет. Сонун. Мисалы, мен мугалиммин да окуучулардын арасынан бир окуяны көрдүм да. 8-класстар, лицейдин балдары. Анан бир бала бар. Аябагандай активдүү, баягындай маданий конкурстук иш-чараларга катышат, творческий, баягы чыгармачыл бала, парламентте бар, ошондой активдүү бир бала бар да. Андан кийин ал баланы негедир классташтары неме жактырышпайт, аны сүйлөгөнүн шылдыңдай беришет, кошушпайт, ушундай мамиле кылышат да. Анан неге мындай деп эле мен окуучуларды изилдей берем да. Неге бул ушул баланы кошпай, нетпей неме кыла берет экен? Бул бала кайсы жерден ката кетирип атат? Эмне үчүн бул баланы шылдыңдашат деп дайыма анын мамилесин изилдейм классташтар мененчи. Бир күнү диктант жазып атабыз. Диктант жазып атканыбызда кадимки эле мен текст окуп атам. Анан бир сөз чыкты да, сөз чыкканда классташтары күлүп беришти. Аябай күлүштү дагы, ошого карап күлүштү. Мен түшүндүм. Демек жанагы баланын
кличкасы, кандайдыр бир шылдыңдаган аты ошол диктанттан чыгып калыптыр да. Анан мен эми түшүнбөгөн адам болуп койдум. Мугалимим да анан жөн эле кадимки эле сөзгө «Не күлөсүңөр?» десем жарашпайт, унчукпай эле окуй бердим. Анан ошол диктанттын дагы бир жеринен келгенде, башкача бир сөзгө келгенде учукпай калышты. Анан жанагы активист бир жакшы бала бар дедим го, сабактан дагы прям бешикке отличник окубаса дагы жакшы окуйт да. Анан ошо бала күлүп берди, жыргап күлүп берди. Көрсө менин экинчи сөзүм шылдың кылган балдардын арасында башка бир баланын кличкасы окшойт, по-моему. Анан ал күлсө, анын голосун, үнүн деп кайра шылдыңдап күлүштү да. Анан тынч отургула, болбойт деп мен ошентип койдум мугалим катары. Анан тиги байкуш өзүнүн күлгөнүнө да уялып, неге күлдүм экен дегендей болуп, анын күлгөн звугун, үнүн туурашты да, үнүнчө. Анан унчукпай бозоруп, кызарып, жаман болуп жаза берди диктантын кайра. Анан диктант бүткөндөн кийин грамматикалык тапшырма деген бар, билесиңер, баягы грамматикалык багындай практикалык тапшырмалар берилет текст бүткөндөн кийин. Ошондо мен билдим, бир партада отурган бир бала аябай шылдыңдап атты да, монтип характери мындай бир аз начарыраак экенин билдим. Ошол билбей калды дагы. Менден уруксат сурабай эле шарт барып жанагы шылдың кылып аткан баланын жанына отуруп, мага жардам бер деп атты да. Анан ал жардам берип атат да грамматикалык тапшырмагачы. Анан мугалимим да ордуман туруп, давайте балдар, бул грамматикалык тапшырманы ар ким өз-өзүң аткар. Сабакта бири-бириңерге жардам беребиз, ал эми тест учурунда, экзамен учурунда бири-бирибизге жардам бербейбиз. Давай өзүң аткар, азыр эки коюп коем, отур жайыңа деп ошентип баягы урушуп койдум. Урушсам, тиги бала айтат да, биз ошол класстын өзүнүн бир жаргон сөзү бар, жаргон деген түшүнөсүңөр го. Валлахи дей беришет да, актаныпчы. Анан кийин валлахи эже көчүргөн жокмун, валлахи эже сураган жокмун, мен андан эч нерсе алган жокмун, валлахи деп актанып кетти, калп айтып. Билдим, анан унчукпадым. Тиги экинчи балага карап дагы мынтип карап, эмне көчүрүп атасың десем да, валлахи көчүргөн жок, валлахи айткан жокмун, алган жок дейт. Ошол жерде мен эмнени түшүндүм? Таң калып калдым да. Анан карасам, валлахи эже көчүргөн жок, ал менден алган жок деп атат. Анан мен айттым да, өзүң аткар деп унчукпадым дагы, сабак бүттү, перемен болду. Перемен болгондо жанагы баланы чакырып алып туруп айттым. Сен өзүңдүн, Ахмет, тынчыраак турчу. Кел. Сен өзүңдүн кадырыңды билбейсиңби? Сен өзүңдүн баркыңды билбейсиңби? Сен өзүңдүн кадырыңды билбейсиңби, баркыңды билбейсиңби? Неге сени шылдыңдашты, диктант учурунда шылдыңдашты? Неге сени голосуңду, үнүңдү шылдыңдашты? Ошентсе дагы сен унчукпадың, ответ кайтара албадың. Хорошо, мейли, ответ кайтара албасаң, эч нерсе эмес. Жок дегенде сен көчүртпөй, бербей, жардам кылбаймын, өзүң аткарып ал деп айтпайсыңбы? Десем, валлахи эже көчүргөн жок, валлахи эже алган жок деп, тиги баягы баланын тарабын талашып атат да. Тиги өзүн шылдыңдаган, өзүн ат койгон, өзүн баягы чумарт эткен баланы защита кылып ататчы. Анан кийин карап туруп эле да унчукпай койдум, мейличи деп. Али шоруң көп экен. Али дагы да чумок кылса дагы да сени шылдыңдаса дагы сен ошол шылдыңдаганга достойный экенсиң, шылдыңдаганга готовый экенсиң деп ойлоп калдым да. Силердин дагы классыңарда ушул сыяктуу окуялар барбы? Азыр мен айтып жаткан окуяга кандай көз караштарыңар бар? Кандай ойлоруңар бар? Силер кандай ойдо болуп калдыңар? Эмне үчүн өзүн шылдыңдап, өзүн баягы голосун деп ошону дуураса дагы, эмне үчүн ага ат коюп шылдыңдап атса дагы, ал ага жардам берип, сабактарын көчүртүп отурат. Бул окуяга кандай көз оюңар бар силердин? Ойлоруңар бар? Ал өзүн коргой албайт экен, өзүнүн чек арасын бузса деле ага жардам берип жүрөт экен го. Ооба. Демек, мен айттым да, мен ушундан түшүндүм. Демек, ал өзүнүн жеке чек арасын билбей, өзүн
коргой албайт. Мейли коргой албаган норма, достор. Өзүңдү коргой албасаң бул норма. Балким сен мушташканда эркек балда физический жактан күчүң жетпеши мүмкүн. Хорошо, коргой албайсың, бул норма. Бирок күчүң жетпесе дагы көчүртпөйм деп көчүртпөй койсо, ал келип уруп, анын диктантынан көчүрүп албайт да, туурабы? Көчүртпөдүң деп аны токмоктой албайт. Болгону жаман көрүшү мүмкүн, болду, бүттү. Демек, ал өзүнүн жеке чек арасын коргой албайт. Ошон үчүн аны классташтары общий баары шылдыңдашат экен. Демек, биз качан өзүбүздү коргой албайт экенбиз? Биз өзүбүздүн лишний границабызды билбегенде. Отур десе отуруп, тур десе туруп жүрө бере турган болсок, бизди башкалар баары башкарып алат экен. Так, мынакта эмне деп жазып атат апасы? Кайра сабакты улайлы эми. Мына чек арабыз качан бузулат? Бизди бирөө капак кылып атса дагы уң чукпай тура берсек. Туурабы? Бизди бирөө капак кылып атса дагы уң чукпасак, чек арабыз бузулат. Жок дегенде биз ага каршылыгыбызды билдиришибиз керек. Андан кийин башкалардын кызыкчылыгы үчүн жүрө берсең. Ахмет, эшикти жап. Башкалардын кызыкчылыгы үчүн жүрө берсек, мисалы, карагыла. Бизди капак кылсак да унчукпасак, хорошо, ал унчук албайбыз, мейли күчүбүз жетпейт, мейли сөзүбүз өтпөйт, буну айла жок дейли, буну плюс коюп кое берелик. Бирок башкалардын кызыкчылыгы үчүн жүрө бере турган болсок, жанагындай көчүртүп, бизди шылдыңдаса дагы ага тапшырма аткарып жүрө бере турган болсок, чек арабыз бузулат. Жакшы мамиле үчүн мени жакшы кыз десин, жакшы бала десин, жаман эмес десин деп башкалар макул деп жүрө бере турган болсок, например, кандай? Жүр менен кошулуп столовойго барып келчи десе деле мейли, баргың келбесе деле макул. Менен кошулуп туалетке барып келчи десе, жамгырда, суукта деле баргың келбей атса, үшүп атсаң деле макул деп, иш ыкса өзүңө жакпаса деле макул дей бере турган болсоң, анда сенин чек араң бузулат. Мактоо алуу үчүн, мисалы үчүн, о, жакшы кыз экен, о, жакшы бала экен, о, бул жакшы окуйт экен деп макташ үчүн, ради макташ үчүн аракет кылсаң, анда сенин чек араң бузулат. Сен макташ үчүн окубашың керек. Сен макташ үчүн окубашың керек, сен өзүң үчүн окушуң керек, сен өзүң үчүн аракет кылышың керек, сен өзүң үчүн кылышың керек баардык нерсеничи. Ким макташ үчүн? Мугалим макташ үчүн, бул көрдүңөрбү, бул бала жакшы окуйт деп мугалимдер мактасын деп жакшы окуйбуз. Апабыз же болбосо атабыз, балам, кызым, молодецсиң деш үчүн жакшы окуйбуз. Нет, бул дагы туура эмес. Биз жакшы окусак, ким үчүн окуйбуз? Өзүбүз үчүн. Роботторго конкурент болуп, выживание, тирүү калып, жашап кетиш үчүн окуйбуз. Бул дүйнөгө жаралдык, эми жашаш керек. Жашаш үчүн аракет кылышыбыз керек. Адан кийин кимдир бирөөлөр ушуп кетсе, например, класста кимдир бирөөлөр ушуп кетсе, мисалы, класста 2 бала ушуп кетти дейли, 2 кыз ушуп кетти дейли. Анан өзүңөр эле биякта туруп алып эле кыжалат болуп, алар ушканда өзүңдү өзүң күнөөлөп, аларды ажырата албай калдым, же болбосо аларды жараштыра албай калдым, же болбосо алардын урушунан мен күнөөлөмүн деп өзүңдү күнөөлөй бере турган болсок дагы, бул дагы чек арабызды билген эмес болуп калат. Андан кийин бизди башкалар пайдаланып аткан болсо, мисалы үчүн, кандай? Мисалы, мен өзүм окуучу кезинде мени башкалар пайдаланат экен да. Например, кандай? Мен мектепте окуганымда өзүмдө личный чек арамды коргой алган эмесмин. Мен ар ким шылдыңдай беришкен, бул болгон нерсе, бул факт. Анан мен менен эч ким дос болушпайт, мен менен эч ким бирге жүрүшпөйт. Анткени мен өтө жакшы окуйт элем дагы. Анан мени ошентип
бөлө берет болчу да. По-моему, мен деле мамиле кылганды билбейт окшойм, границамды билбейт окшойм азыр ойлоп көрсөмчү. Анан чейрек болгондо, контрольный диктант жазганда, математикадан текшерүү иш жазганда, сочинение жазганда баардыгы мага дос болуп, шоколад берип коюп, жвачка берип койсо мен баардыгына жардам берет элем дагы. Анан кайрадан чейрек бүткөндө мени эч ким карабай коет эле. Мен аларга пайдаланылган буюм, болуп жүрө береткен элем да. Анан ошол менин катам экен. Мени и так эле кошпойт, мени и так эле жаман көрүшөт, мени и так эле менен эч ким дос болбойт. Чейрек жакындаганда бар жогол десем, и так эле жаман көрөт да, бар жогол десем жакшы болот экен эле. Азыр ойлоп көрсөмчү, демек биз өзүбүз башкаларга пайдалана турган болсок, бизди бирөөлөр пайдаланып кете турган болсо, анда биздин чек арабызды элдер бузушат. Адан кийин башкалар бизди башкарып аткандай. Например, мен аябай жакшы окусам дагы, мен башкаларга баш ийе берет элем. Мисалы, класста бирөө сен бияка баспа десе макул деп, бияка отурба десе макул, бияка жүрбө десе макул депчи. Өзүм билем. Кааласам барам, каалабасам барбайм. Кааласам отурам, каалабасам отурбайм деп айтканды билбейт элем. Айтканга духум жетпейт эле. Эмне үчүн духум жетпейт? Анткени бул коркоктук. Неге коркокпуз? Анткени биз Кудайды унутуп калабыз. Алар мени уруп өлтүрүп кое албайт. Биз Кудайды тааныбасак, Кудай бар экендигин билбесек, коркок болот экенбиз. Кудай бар экендигин билсек, Кудай бизди ар убакта сактайт. Ар убакта сактайт. Эгер биз Кудайдан мени сакта деп дуа кылсак, пусть ал өлтүрүп койсо деле, эмне болот? Ал неме мындай өлтүрүп койгонго чейин биз тура бербешибиз керек, качышыбыз керек, жаныбызды сакташыбыз керек. Өлтүрүп да кое албайт. Негизи коркоктук сапат бул Кудайга ишенбегендиктен экен. Биз Кудайдан мага күч бер, өзүң мени корго деп дуа кылсак, биз эч кимден коркпойбуз. Биз адамдардан коркпошубуз керек, биз бир гана жараткандан коркушубуз керек. Биз жөн гана адамдарды сыйлашыбыз керек. Кыскасы, мени ар ким башкара берет эле, классташтарым бүт бардыгы башкара берет эле. Узун юбка кийбей десе, узун юбка кийбей барат элем. Кыска кий десе, кыска кийип барат элем. Иши кылса, мени ар ким каалагандай сүйлөй берет эле. Вот ушундай. Карагыла эми. Кайсы учурда биздин чек арабыз бузулат экен? Түшүндүңөрбү? Түшүнгөн болсоңор, плюс, каршы болсоңор, каршы, ойлоруңар болсо, ойлоруңар, суроолоруңар болсо, суроолоруңар менен бөлүшкүлөчү. Кошумча маалыматыңар болсо дагы айткыла. Же мындай болсо да мындай болот. Мындай болсо да мындай болот дегиле. Анткени силер аябай көп билесиңер. Интернеттен көп нерсени көрүп турасыңар. Силер Z поколение деп коет, Z муундарсыңар. Z муундар, силер туаса акылдуусуңар. Туаса акылдуусуңарчы. Жаратылыштан акылдуу төрөлгөнсүңөр. Жакшы, андан кийин дагы кеттик. Эми кантип өзүбүздүн чек арабызды коргойбуз? Бул өзүбүздү тааныгандан башталат. Кантип тааныйбыз? Например, мисалы мага жакпайт, мени бирөө мынтип кучактаган, мындай досумдун кучактаганында мынтип желкесиге колуңа саласың го, кучактаган, же болбосо колумдан кармаган, же болбосо мени башымдан сылаган, же болбосо мени колтуктап алган, ал жакпайт. Хотя досум болсо дагы. Мага жакпайт. Ошондуктан мен эч кимди мындай мынтип желкесине барып колумду койбойм, мынтип кучактабайм, окуучуларымдын башын сылабайм, колдорунан кармабайм. Себеби мага жакпайт. Мага жакпаган нерсе бул менин лишний граница. Менин бир кесиптешим бар, мугалим, чоң эле эжей, жашы 40-тан барып калган эжей. Ал ага ошол кучактаган жагатчы.
Ал барып эле окуучулардын баштарынан сылап, мына эркелетип, анан ой красавчик, акылдуу менен деп окуучулардын баштарынан сылайт. Барып башка эжелердин дагы желкелеринен кучактап, сизге рахмат деп мынтип кучактайт, колдорунан кармап, желкелеринен кармап, деп кийимдерин оңдоп, монтип, сиз аябай жакшынакай экен, кофтаң сонун экен, жолугуң сонун экен деп моундай кылат. Мага жакпайт. Мен эч качан башкаларды ошондой кылбайм. Мага жакын келе баштаганда, ал келип, жолугуң, кофтаң деп атканда, качам. Жөнүңүз, кармабаңыз. Коюңуз, мага жакпайт деп жакшынакай нормалдуу айтам. Демек, бул чек ар ким өзү коет. Ахмет өзү коет, өзү тандайт. Сага жакпайбы, значит, ал сенин чек араң. Сага жагабы, анда бул сага норма. Мага норма эмес. Бирөө менин чачымды мынткен, мен дагы окуучуларымды чачым мынтпейм. Ойлонуп көргүлө. Силерге дагы кайсы нерсе жакпайт? Өзүн таануу деген эмне? Мага бул нерсе жагат, мага бул нерсе жакпайт. Бул нерсе мени ачуумду келтирет, бул нерсе мени сүйүнтөт. Бул нерсе мени тарымтат, капа кылат, ыйлагымды келтирет. Бул нерсе мага жагымдуу, сүйүндүү, бактылуулуктуу нерсени берет деп билишибиз керек. Түшүнүңөрбү? Ушул нерселер биздин өзүбүздү тааныганыбыз, ушул нерселер биздин чек арабыз. Силерге суроо. Чатка жаза кеткиле. Асема, Байел, Кубаныч, Арет, эмнени жакшы көрөсүң? Эмнени жакшы көрөсүң дегенде общий суроо болуп калды. Тамактардан эмнени жакшы көрөсүң? Оюндардан эмнени жакшы көрөсүң? Мамиледен эмнени жакшы көрөсүң? Давайте сүйлөшөлүчү. Асема, бирден сүйлөшөлү. Асема, дайыма сенен биринчи баштай берейин. Асема, мүмкүн болсо микрофонун жандырып алсаң. Асема, сага кайсы тамак жагат? Мага фастфудтардан көп жагат, и беш бармак жагат. Сонун. Сага кайсы оюн, кинолор жагат? Оюнбу, кинобу? Ужастар көп жагат. Ужастар көп жагабы? Хорошо. Бирок сен анда ужас көргөндө, бирок мээңден фильтр өткөргөн, бул кино депчи. Ооба. Бирок көп мындай көп деле көрө берген жакшыраак эмес да, анткеничи Көп деле ужасты көрбөйм эми. Башкаларды деле көрөм, бирок ужастар көп жагат ошо. По-моему, сага, Асема, адреналин жагат экен да? Адреналинчи. Ужас кинону көргөндө, деп коркуп атканда сен адреналин аласың да? Туурабы? Деп. Вот, ошол жагат экен. Эми ошол адреналинди башка нерсени алганга аракет кыл. Паркка аттракциондорго түшкөндө, баягы коркунучтуу аттракциондордо ойной аласыңбы, жагабы, коркпойсуңбу? Жок, ойной алам, жагат. Демек сага адреналин жагат экен. Мен адреналин көтөрө албайм. Мен ужаста көрө албайм, паркка да түшө албайм. Эч кимсе түшүнө албайм. Хорошо, жакшы. Эми Асема, кийинки суроо. Сага кинолордон эми кандай мамиле жагат? Тамашалашкан, же болбосо бетке айткан, же болбосо жөн жакшынакай сылык кайрылган, же болбосо тарс боло тургандай айткан, чыкса кандай мамиле жагат? Ошо боло тургандай эле айтса жагат, көп чозо бергенди эле жакпайт. Тамашалашкан, урушкан, какшыктаган жагабы? Ооба, тамашалашкан жагат, анткени мен түшүнөм, туура эле кабыл алам. Жакшы. Кайра ушинтип суроо бере беребиз. Бүгүн чек ара эмне экендигин түшүнүп алыш үчүн жалаң ушундай суроо жооп болот. Эми Байелге келелик суроолу. Байел.
Ооба эжеке. Сага кандай тамак жагат? Мага чечевичный суп жагат. Мгм. Жана шорпа жагат го дейм. Сонун. Экинчи суроо. Сага кино же мультиктерден кайсысы жагат? Кинодон баягыны көрдүм эле. Жаңы чыккан Вайпс деген көрдүңүз беле? Жок. Көрбөсөңүз керек, жаңы чыкты эле. Мм. Ошол жагат. Мгм. Немеденчи, мамиледен кандай мамиле жагат? Сага катуу айткан жагабы, жакпайбы? Ну, баягы сиз айткандардын баары бир кинодо болсо жагат. Общийчи. Галый көбүрөөк баягы бетине айткан, таш деп айткан көбүрөөк жагат да. Тарынып калбайсыңбы? Например, мен бетиме айтып салса жаман болуп кетем. Мен деле бирөөнүн Эми бетине айтканда деле жумшагыраак айтыш керек да. Ошосунан жагат. Мгм. Мгм. Жакшы. Сонун. Кубаныч, сага кайсы тамак жагат? Мага манты. Сонун. Кайсы кино же мультик жагат? Вундеркинд деген кино. Кандай мамиле жагат? Жакшы мамиле. Жакшы мамиле. Өзүм Жакшы мамиле жагат. Так. Жооң үчүн рахмат. Арет. Ооба. Сага кандай тамак жагат? Кебаб. Кебаб жагат. Кандай кино же мультик жагат? Элемнелик. Кандай мамиле жагат? Башкасынан жакпайт эми. Баягы мындай жоош сүйлөп так жооп берген неме жагат. Жакшы. Эми кийинки суроо. Асема кайра кетти. Сен бош убактыңда эмнени каалайсың, Асема? Бош убактымда мен өзүмдүн комнатамды жыйнайм, кичине телефонду чукуп отуруп коем, кичине китеп окуп коем кээде. Ошол. Эмнени каалайсың? Бош убактыңда эмнени каалайсың? Эмне менен алектенесиң эмес, эмнени каалайсың бош болсоң? Каалайсың? Билбейм. Билбейм дебе. Дал ошол билбегенибизде биздин чек арабыз бузулат. Эмне үчүн бул суроону берип атам? Мисалы үчүн, мага кебаб жагат деп ким айтты эле? Ариетпи же Кубанычпы? Мен айткам эже Арет. Ариет. Мисалы үчүн мен Ариетке, сен кебапты да жакшы көрөсүңбү? Кебаб, десем, мен Ариеттин чек арасын эмне кылган болом? Бузган болом. Ариет өзү билет. Ал менден сурап жакшы көрбөйт, Ал өзү билет. Анан ошол да кино, кино, элемне дейтти көрөсүңбү? Десем, мен эмне болом? Анын чек арасын бузган болом. Вот, ошон үчүн ушул сурооду бердим. Сен так билишиң керек. Өзүн таануу деген, сен өзүңдүн эмнени жакшы көрөсүң, эмнени жаман көрөсүң, так билүү деген. Бош убактыңда эмнени каалайсың? Мисалы үчүн, Асема сен бош убактыңда макул, эми телефонду каалайбыз баарыбыз эле. Анан жолбосо бөлмөңдө жөн жатканды каалайсың, например. Анан мен болбосом, мынтип айтсам сага. Сен подружкаңмын да. Адамдар бош убактысында жөн жата беришет. Мен деген жөн жатпайм. Мен телевизор көрөм деп сүйлөсөм, сен подружкаң болуп. Бул нормабы ушул мамиле? Жок. Сен кантип жооп беришиң керек ошол учурда? Эми өзүмдү коргошум керек. Мен азыр сен подружкаңмын да, сага ушинтип айттым да. Ай, сен жөн жата бересиңби? Кроватыңда жөн жата бересиңби, комнатаңда? Ай, зерикпейсиңби? Мен телевизор көрүп жатам, менин комнатамда телевизорум бар. Десем, сен эмне деп айтып бересиң? Мен бардык иштеримди бүткөм, ошондуктан мен эмнени кааласам ошону кылам. Жакшы. Сен жакшынакай эле, туура айттың. Сен жакшынакай эле күлүп эле эмне деп жооп беришиң керек? Ай, өзүм билем да. Мага жаткан жагат. Наоборот, мен телевизор көргөн мага жакпайт. Мен тынч болуш үчүн телевизор койгон жокмун, же болбосо
Ай мен өзім қалағанды қыламын да, сенен сұрайт белем деп қойышың керек. Ошондо кейін кайра сенин границаңа кире албайт. Адамдар биринчи биздин границабызга акырын кирип көрөт. Ответ кайтарбасак көбүрөөк кирет. Ответ кайтарбасак дагы кирет, анан башыбызга не кыла баштайт? Ура баштайт. Чуморт эте баштайт, обзывать этип баштайт. Ошо майда сөздөрдөн башталат. Майда сөздөрдөн жакын келет. Негизи келбеш керек. Мондой жүрүш керек мамилер, мондой. Мындай кылып саңа намек баштайт, какшыктап баштайт, намек баштайт, жакын келет, кирет, акырында сени эмне кылат? Баш ийдирип, уруп, сени каалагандай башкарып алат. Эми, так, кара дагы беребиз. Бош убактыңда эмне кылгың келет, Байел? Ойногум келет. Ойногуң келет. Кубаныч, эмне кылгың келет? Топ ойногум келет мен да. Ариет, эмне кылгың келет? Мен бош убагымда эшикке чыгып футбол ойноп, гол сайып Молодец. жүрмүн. Молодец. Демек, силер өзүңөрдүн каалооңорду билесиңер. Бул силер өзүңөрдү таанып атканыңар. Бул аябай сонун нерсе, азаматсыңар. Кийинки суроо. Асема, сен үчүн эмне баалуу? Например, мага айтышат да, эмне үчүн сен өзүңдү аябагандай мына педикур деп коет да, тырмактарыңды жасатпайсың? Эмне үчүн сен баягы наращивание кылбайсың? Эмне үчүн аябаганда өзүңдө прическаларды кылып алып жүрбөйсүң деп айтышат да. Мен үчүн бир дагы тырмак жасаган жакпайт. Бул мен үчүн баалуу эмес. Наоборот, мен жиркенемин. Эч жакпайт. Тырмагы барларды көрсөм жиним келет, бирок ал өзү билет, унчукпайм, норма катары кабыл алам. Ал менин баалуулугум эмес. Мисалы үчүн, ошол эле мен баягы 10.000 сомго жаңы көнүк сатып алып, түрдөп жаңы көнүктөрдү кийгенден көрө, мен 10.000 сомго жаңы курс сатып алганым келет. 10.000 сомго жаңы бир окууга тапшыргым келет. Же болбосо ошол акчамды чогултуп, аспирантура же кандайдыр бир нерселерге баргым келет, же болбосо йога, же болбосо фитнестерге барып машыккым келет. Мен беттериме крем койбойм. Мен духилерди койбойм. Алар мага жакпайт, жытыда жакпайт. Бул менин баалуулугум эмес. Анан мага айтышат: сен кандай духи койбойсуң? Ай, кандай сен? Сен крем койбойсуң? Ай, деп айтышат да. Анан мен эмне кылам? Өзүм билем. Бул менин бетим, мен өзүм билем. Туурабы? Ошол сыяктуу ар бир адам өзүнүн баалуулугун билиш керек. Мага баалуу китеп, мага баалуу фитнес, йога, мага баалуу дин, ибадат, намаз, мага баалуу билим алуу. Мага баалуу уктаган, мен аябай уктаганды жакшы көрөм. Ушундай өзүңөрдү билишиңер керек. Асема, сен үчүн эмне баалуу? Мен үчүн китеп окуган баалуу, бирөөлөр менен жакшы мамиле жасаган баалуу, өзүмдүн будущийим баалуу, ошого туура нерселерди кылган баалуу. Өзүңдүн баягы уход кылууда эмне сен үчүн баалуу? Например, мен үчүн уход кылууда жөн эле тазалык баалуу. Мен өзүмдү таза кылып жуунтуп койсом бүттү, тишимди дайыма жуам 2 жолу, ошол баалуу. Бүттү. Мен крем, бирдеке дегендер мен үчүн баалуу эмес. Сен үчүн эмне баалуу? Мага деле тазалык баалуу биринчи эмеде. Анан кийин тазалыктан кийин крем сүртүп жатсам, ошо. Значит, сен үчүн крем баалуу экен, э? Ооба. Жакшы. Демек, сен, мисалы үчүн, менин сага мынтип айтканга акым жок. Крем жаш эле туруп, эмтек эле крем коюп атасың? Койбо. Эмне кыласың? Деп мен айтканга болбойт. Иши кылса, мен сенин баалуулуктарыңа крем коесуңбу, койбойсуңбу, тишиңди жууйсуңбу, жуубайсыңбы, мен сага үйрөткөнгө, шылдыңдаганга, акыл айтканга акым жок. Жөн гана тазалыкты сактоо керектигин, тишти жуу керектигин ата энебиз, жакындарыбыз жөн гана сунуш катарында эле айтса болот. Жууш керек деп элечи. Анан алар дагы мындай, кандай десем экен, акыл айтып мындай бизди башкарганга туура эмес. Жөн гана айтышат.
Эми, Байел, сен үчүн эмне баалуу? Предметтерден бешке Ы. Сен үчүн эмне баалуу? Мен үчүн, например, дин баалуу. Дин баалуу. Дини эмес көз караштагы адамдар менен мамиле кылгым келбейт. Мисалы үчүн, атеистирак көз караштагы адамдар менен, такыр баягы динди карманбаган адамдар менен жакын болгум келбейт. Бирок сыйлай берем, мамиле кыла берем, бирок алар менен достошо албайм негедирчи. Достошкум келбейт анча. достор менен сүйлөшкөн баалуу жана үй менен сүйлөшкөн баалуу. Жакшы. Кубаныч, сен үчүн? Мен үчүн достор менен сүйлөшкөн баалуу. Жакшы. Ариет? Men üçün sağım bağlı. Сабагың Herkese al emege bu dişi kabiliyet etет ошого сабак men üçün bağlı. Анан чачым айланып калса жакпайт. Сонун, молодец. Демек өзүңөрдү билет экенсиңер, эмне жагат, эмне жакпайт экен. Так, акыркы суроо. Силер өзүңөрдү так билесиңерби? Эмне ачуулантып, эмне капа кылып, эмне жинеңер келе турганынчы? Так билесиңерби? Ооба же жок деп айтабыз. Например, мисалы, кээде мен иштебей калат да, бирөө мени какшыктап сүйлөсө, ойлонуп калам дагы, билбей калам. Кийин поздно деп тарынам, кийин ачууланам да. Бул сөз мага жакпады го дейм. Во время убагында ал мага мындай сөз айтпа, мага жакпайт, бул сөзүң мени капа кылат деп убагында айта албай калат экенмин. Ошол нерсебиз жок болсо, ошол нерсени биз үстүнөн иштешибиз керек. Кайсы сөз сени тарынтып, ачуулантып, капа кылганга алып барарын билесиңерби так? Ооба же жок деп кетебиз. Ооба. Жакшы. Байел? Ооба. Билебиз. Сонун, азаматсыңар. Демек силер ушул эле нерсени, мен айткан нерсени мамилеңерде колдонгула. Кимдир бирөө, классташтарыңар болобу, башка болобу, мугалим болобу, башка болобу, ата-эне болобу, силерди тарынткан учурда, капа кылган учурда экологично, жакшынакай эле айткыла. Мага бул сөзүңүз жакпады, апа. Мага бул сөзүңүз катуу тийди, ата. Мага бул сөзүңүз оор тийди, мугалим, эжеке, эжей. Досум, бул сөзүң мени тарынтты. Мага мындай сөз айтпа. Түшүнүңөрбү? Жакшынакай нормалдуу айтабыз. Айтпай койбойбуз, айтабыз. Пусть ал ким болсо дагы. Жакшынакай айтабыз. Бул сөзүң мени көңүлүмдү оорутту. Бул сөз мени капа кылды. Бул сөз мага катуу тийди деп. Түшүнүктүү болду, Так. Эми зум өчүп калса кайра киребиз, билесиңер. Биздин личный границабызга эмнелер кирет? Силердин бөлмөңөр, комнатаңар, силердин территорияңар кирет. Силердин комнатаңар жок болсо, үйдүн ичинде кайсы сенин шкафың, кайсы сенин тумпочкаң, кайсы сенин шифонериң, кайсы жерде сен сабак окуйсуң, Үйдө бир өзүңдүн местаң бар да, ошол жери сенин границаң болуп саналат. Сенин границаңа, шкафыңа, сумкаңа, китептериңе башка бирөөлөр уруксатсыз тийгенге болбойт. Ал бир туугандарың болсо дагы, ата-энең болсо дагы. Сени сумкаңды, кийимдериңди, чөнтөктөрүңдү чукулаганга болбойт, ата-энең, бир туугандарың болсо дагы. Досторуң тургай. Эгерде силерди сумкаңарды, чөнтөгүңөрдү чукулай турган болсо, ата-энеңер болсо дагы. Апа, мен сизден жашыра турган эч нерсем жок. Бирок